Мына ошентип 2 сааттык убактыбыз артта калды. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы бир кубанычтуу күн, өзгөчө майрам. Ушул майрамдын алкагында дагы бир биздин сыйлаган агайыбыз менен өзгөчө кыргыз сыймыктанган инсан менен маектешүү алдында турабыз. Албетте биз үчүн дагы сыймык бир четинен толкундануу болуп атат. Ким деп турсаңыздар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү куудул Абдылда Иманкулов агайыбыз келип отурат. Ассаламу алейкум агай. Алейкум салам. Кош келипсиз. Рахмат. Өзүңөрдүн да майрамыңар менен. Рахмат агай. Бүгүнкү Кыргызстандын ак калпак күнү менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Бирге болсун агай. Сизди дагы куттуктайбыз. Студиябыздан көргөнүңүзгө аябай кубанычтабыз агай. Кош келипсиз. Эми алдыдагы ушул убакытты текке кетирбей, жалпы элге чыгармачылыктагы жакшы бир жаңылыктарыңызды бөлүшүп жеткиргенге аракет кылалы. Ол алдыдагы концерт жөнүндө кеп калалы. Жакшы бир жаңылыкты курчуңузга салып көтөрүп алып келген экенсиз. Бул эми дайым эле болуп жүргөн концерт. Сөз түрдө программа башка, жаңы программа. Себеби дегенде 8 март аялдардын майрамы, бул өтө чоң майрам деп эсептейбиз. Башка майрамдарды дагы эл көп маани бербей калышы мүмкүн, но 8 мартты сөз түрдө маани беришет. Көрдүңбү кесиптеш? Бербейин десең деле бердиришет. Андыктан ошо койордо концертке даярданабыз. Мен бул эле концерт эмес, дайым эле концерт койгон сайын жаңы программа даярдаганга аракет кылып келем. Бул программага канча убакыт даярдандыңыз жана бул программанын бир өзгөчөлүгүн кичине айта кетпейсизби? Эми мындай да, биздин неме ушундай да, бүгүн ойлоно калып эле эртең концерт берип берем же башка эмес. Аны айлап, жылдап залды алыш керек. Демек, ошондон баштап даярдана баштайсың да. Даярданганыбызга бир төбөлө болду. Кудай буйруса, канча экенин билбейм. Но даярдык жакшы. Эң сонун агай. Деги эле концертти канча убакытта бирден элиңизге тартуулап турасыз? Мен өзү Бишкекке бир жылда 2 жолу концерт берем. Даярдап, жазда, күздө. Ал эми мына бул Ошко почти майрам сайын десек болот. Себеби дегенде муну ачык эле айтышыбыз керек. Көп жакка караганда Оштун эли тамашага, концертке жакшы келишет. Ал эми башка аймактарга дагы концерт коюу пландарыңыз барбы? Балким сизди да бар, Кудай буйрса, мына бул Ноорузга тиги көлгө деп суранып ошол уюштуруп атышат. Анан 20-сында Балсыда болом дегендей, Кудай буйрса эми жаз эми келатат. Бут жеткен жерге чейин барганга аракет кылабыз. Эң сонун агай. Анан өзүңүз айтып атасыз, мына ар бир концертти ар башкача кылганга сөз түрдө аракет кылам деп, программаны өзгөртүп турам деп. Анан чукул-чукулдагы концерт коет экенсиз, ошонун баардыгына идея каяктан келет агай? Кантип табасыз идея? Эми табасың да, эгер концерт коюшуң керек болуп аткан болсо, башка болуп аткан болсо, сөз түрдө даярдык керек. Өзү чыгармачылыкта ушундай, элдин алаканында, көз алдында дайыма мындай немени кармап турам десең, дайыма аракеттин изденүүнүн үстүндө болуш керек. Жакшы агай. Анан бүгүнкү күндө албетте артыңыздан өзүңүз ээрчитип келаткан шакирттериңиз да карбын. Ошол эле ар бир айдын 6-сындабы же болбосо өзүңүздүн концерттериңизде. Деги эле азыркы кыргыз сатирасына, кыргыз юморуна аралашып келаткан жаштардын дүбүрүтү кандай болуп атат? Жаш куудулдардын. Эми жакшы эле, баардыгы эле тегиз болуп кетпейт. Кемчилик да бар, ийгилик да бар. Бул нерсени башка бир карапайым адамдар тигинде мындай айтса болот, но бизге болбойт. Себеби биз бул кухняны жакшы билебиз. Бул деген бир топ эмгекти талап кылат, бир топ уйкудан качат, уйкуга качырат.
бір топ денсаулыққа зиян келеді дегенде ел деген даяр товарды көреді да. Ал товар қантип даяр болды, қачан даяр болды, аны көп неме қыла берішпейді. Ошон үчүн мен айтайын деген ойым, тигил кыйын же бул кыйын деп айта албайм. Бирок балдардын аракеттери жакшы. Эң сонун. Сиздер дайыма ушул коомдо болуп аткан окуяларды юморго айлантып, кандайдыр бир кыйыр түрүндө, чымчыма түрдө элге кайра жеткирип турганга аракет кыласыздар. Анан акыркы учурдагы, азыркы кезде, акыркы мезгилде коомдогу кайсыл окуяны юморго айландырдыңыздар? Азыр коомдо болуп аткан окуя менен элди күлдүрсөң да болот, ыйлатсаң да болот. Ошон үчүн биз ошондой бир коом болуп калды азыр. Коомчулукта ар кандай адамдын оюна келбеген нерселер да болот, башкасы да болот дегендей. Анын бардыгын кандай экенин ошо залга барып көрүш керек. Анын баарын берде ачыктап айтып отуруунун эч кандай кажети. Концертке барбай коесуңар деп айтты. Менде мындай суроо да кызыктуучу. Агай баягы болуп аткан сахнадан концерт болуп аткан учурда талаш тартыштар болуп кетиши ыктымал. Сахнанын аркасында. Сөзсүз. Бир мисалы аябай кат уруша кетсеңиз, жанында кесиптешиңиз менен анан сахнадан мына ойногон атасыздар, сыртка чыгып. Анан кандай болот ошондо? Азыр деле урушуп атабыз. Сахнадан чыга калып урушасың, чыгып кетип атып урушасың, акырышасың, сөгүшөсүң, кыйкырышасың, анан чыккандан кийин ойнойсуң, кучактайсың, өбөсүң. Ошол эле урушуп аткан балдарды, ошол эле урушуп аткан кыздар менен бул жумуш да. Жумуш. Эң сонун. Анан агай, сиздерди мисалы сизди, Жамбыл Камчиевди, Күмөндөр Абыловду болобу, Рахман агайды болобу көргөн эле киши сөзсүз түрдө күлөт же жылмаят. Жөн турсаңыздар деле. Анан деги эле ушул жеке жашооңуздарда биз бир сизди көрүп эле жөн эле күлгөн адамдар көп эле кездешсе керек көчөдө. Ушундай окуялардан болсо. Кездешет, аны көзүң менен көрөсүң, байкайсың, кээ бирин байкасаң дагы байкамаксаңга саласың, эл деген эл, кээ бири таарынат, баратып учурашып калат. Баш ийкеп коюп өтүп кетесиң, омө учурашпай калган го дейт, көп калган го дейт, көңүл бурбайт го дейт. Ал көчөдө, базардабы, башкадабы учурашып кетип атсаң, ар бир кыргыз учурашат. Алардын баары менен кол алышып, ал акыбалын сурап отурганга убактым жок. Алар баягы кетип атсам, мындай саламдашсам, башын ийкеп кетип калды, же кадаралып калыптыр, же көп калыптыр деген түшүнүктөр да болуп калышы мүмкүн. Жанагынтип ар бири менен ушундай кылып учурашып катарына жүрө албайсың да. Сенде убактың бар дегендей, башка бар дегендей. Бирөө бар учурашса колун көккө чейин кармап туруп алат. Тигиндей эле мындай эле деп мактап дегендей, же башка кылып дегендей, же сын айтат, же неме, анын баардыгын көчөдө туруп алып угуп тура бербейсиң да. Анан агай сөзүңүз соозуңуз да. Анан агай мына ушул коомчулуктун арасында дагы мени күлдүрүп койчу деп сиздер бар. Жылдырбай кармап туруп алгандар бар. Андайлар да бар. Ал жөн эле көчөдө эмес, вот студияга силерчилеп телевидениеге келсең дагы анекдот айтып койбойсузбу, анан күлдүрүп койбойсузбу дегендер да бар. Бул эфир деген башка, сахна деген такыр башка, көчө башка, үйдө башка дегендей. Эң сонун баягы негизи айтылып калат эмеспи? Аш болчу үйүнө келгенде баягы сыртта жумушта аябагандай көп тамактардын түркүн түзүн же баягы жасайт, анан бирок үйгө келгенде эч тамак жасабайт экен да. Ким чарчап калат да, кайра кечке тамак жасай берет, ажайт экен да. Анысыңар баягы сиз кечке баягы эл алдында адамдарга аябагандай жакшы маанай тартуулайсыз. Үйгө келгенде баягы үйдөгүлөр суранбайт деле болуш керек, менин оюмча сизден. Үйдө эмнеге суранмак эле? Үйдө наоборот эртерээк көчөгө чыгып кетсин деп деле отурган болушу мүмкүн да. Ал эми өзүңүздүн баягы юморуңуздун ичинен эң жактырганыңыз бар, эсиңизде калганыңыз барбы ушуга чейин? Эсте көп эле нерсе калат. Колуңан келишинче баягы даярданасың, жактырасың, көп
мезгил болот. Мисалы үчүн сахнада абдан жакшы ойноп өзүң көңүлүңө жаккан болот. Кийин записке кетип калгандан кийин интернеттенби, теледенби көрүп алып аятаң бери мындай кылбапмын, жетери тигиндей кылбапмын деп каласың. Мурдагыдай деген память жок. Мына 60ка жакындап атабыз. Мурдагыдай память жок дегеним вот. Сахнага чыгып, кээде сүйлөп атып, ошол керектүү жерин, айта турган жерин унутуп алып чыгып баса бересиң. Бер жака келип, сахнадан бер жака чыга алып алаканыңды шак уруп, атаң муну айтпай калган турбаймынбы, же мундай болбой калган турбайбы дейсиң. Ал уже өтүп кетет, уже кетчү болот. Кайра чуркап барып аны айта албайсың. Негизи бул мындай образ жаратуудачы, сиз баягы чыныгып улуу чалдардын көбүнчө баягы образын жаратасыз. Аталардын образын мыкты аткарасыз да. Буларды кандай кылып изденесиз? Ар бир ролдо, ар бир каарманда ошол сөзүңө жараша, айтылып аткан сөзгө жараша анын мүнөзүн издейсиң, образын издейсиң. Кандай адам ушундай болушу мүмкүн? Эгерде эми баягы жазылган, даярдалган материалга жараша болот да. Анан мисалы үчүн аябай жакшы эле муну деп сүйлөп отура берген киши оңой менен жарылбайт, оңой менен мындай катуу нерсе айтпайт. Ошондой материал болуп калса, ойлоносуң да, эгерде мындай киши болсо, анда бул сөздү айтпайт эле, же мындай кылбайт эле, демек анын кыялы мындай болгон дегенде эми бул көп. Ооба. Агай, анан менин дагы бир маалыматымда бир кезде Кудулдар театры түзүлүп, ошол кезде спектакль, комедия коебуз деп баштаганда Манас Бердибеков агайыбыз эми сахнада ал кишини эл көргөндө жыгылган да, мисалы күлүп атыпчы. Спектакльге келгенде режиссер менен агайдын иштеше албай койгонун уккан элем да. Баягы көп келише албай койгон. Сиз айтайын дегеним, кинодо да ойноп жүрөсүз, анан сахнада өзүңүздүн сатираларыңызда да ойноп жүрөсүз. Бул эки тармактын айырмачылыгы билинеби сизге? Мындай болот да. Өзү даярдаш керек. Анан публика турганда, эл турганда башкача. Анан эл жокто жөнөкөй эле мына жерде туруп минтип бер десең ал башка да. Ошон үчүн баягы оюңдагыдай болбой калат. Бул деле баягы могу Төкмакындар сыяктуу, жанагы Гүлгат сыяктуу публикага карап ар кандай болушу мүмкүн. Нар жакта келбеген оюңа келбеген нерсе сахнада пайда болот дегендей. Нар жактын жана мен айткандай эле нар жакта айтайын дегениңи тиги жерге келгенде эскен чыгып кетет дегендей. Ушундай ар кандай нерселер болот. Эң сонун. Анан 3 март күнү сиздер менен замандаш, сиздер менен үзөңүлөшүп жүргөн, сиздер менен биргеликте ушул кыргыз элине жакшы бир күлкү тартуулап жүргөн агайыбыздын туулган күнүнө карата эскерүү концертин өткөрдүңүздөр. Тилекке каршы арабыздан агайыбыз эрте өтүп кетти. Шорпо атты кайман аты менен таанылган Жаныбек Алыкулов агайыбыз жөнүндө. Келиңиз, алгач агайдын ушул кыргыз сатирасындагы орду жөнүндө аны айтсаңыз. Көп эле айтып атабыз. Өзү мындай кандайдыр бир нерседен өзгөчөрөөк бир өнөр болбосо, биринчиден элге таанылбайт, экинчиден элдин эсинде кала бербейт. Ошон үчүн Жаныбек ал мектепте жүргөндө өтө жакшы окуган, активист болгон. Анан биз баягы сахнада жүргөн айылда чоңойгон бизге караганда ал орус тилди абдан жакшы сүйлөчү. Көп нерсени билет эле. Мындай ачеки жок сүйлөчү да. Ал Жаныбекте баягы мындай неме болуп калды, болбосо теге Россиянда камтыган көрүүчүлөрү болушу мүмкүн эле. Мындай аракет болуп, баягындай неме болгондо. Орус тили менен юмор жаратып чыкканда, Ойно, кадимгидей эле кыргыз тилде кандай сүйлөп ойносо, орусча так ошондой сүйлөчү.
өзгөчөлүк болгон да. Анан агайдын баягы өмүр таржымалын карап турсак, балдарына дагы жакшы тарбия бергендиги көрүнүп атат. Маселен, ошол эле Гүлжигит Алыкулов бүгүнкү күндө Кыргызстандын курама командасынын футбол боюнча алдыга сүйрөп. Жаныбек өзү топту жакшы ойночу. Мындай толук көрүнгөнү менен бир топ эмес, баарыбызга караганда эле жеңил болчу. Спортко жакын экен да. Спортко башынан эле жакын болчу. Топту жакшы ойночу, бильярд жакшы ойнойт эле, теннис жакшы ойночу. Спортко бала кезинен эле кызыкчу. Эң сонун. Дос катары, замандаш катары, бир чөйрөнүн адамы катары сиздер менен отурганда эмнени арман кылып айтып калчу эле, атаң көрүп, моуну жасап калсак чогуу чарам деп. Көп эле нерсени пландаштырасыз, көп эле нерсени сүйлөшөбүз, көп нерсе болбой калат, болуп калат дегендей. Биз Жаныбек экөөбүз Токтогулдук болгондугубуз үчүн Токтогулда дагы чогуу иштеп калдык. Биз ушу 21-22 жашыбыздан 20 жашыбыздан таанышкан болсок, ошондон бери өлгөнгө чейин почти бирге жүрдүк. Токтогулда театрда бирге иштедик. Ал заводел болду, ДКда, Домбутурада директор болду. Ошко филармонияга бардык. Жаныбек менден 2 ай мурда барды. Мен 2 ай кийин бардым. Анда Ошто филармония жаңы ачылды эле. Ошто филармонияда чогуу иштедик. Андан кийин Бишкекке келдик. Биякта дагы чогуу жүрдүк. Бир топ чогуу концерттерде выступать эттик дегендей, чогуу даярдандык дегендей. Концертке ачыгын айтканда бир концертибиз жакшы болду, бирөө болбой калды. Бир концертке мас чыктык, бирөөсүндө соо чыктык дегендей. Ушундай. Жакшы. Агай, анан кайра эле чыгармачылыкка кайта турган болсок, республиканын баягы чегинен дагы чыгып, башка жактарга гастролдо сапарлар жөнүндө айтып берсеңиз. Эми негизинен Россияга барып жүрөм. Аябай көп болбосо дагы барып жүрөм азыркыга чейин эле. Бир жылдары бир Кытайга бардык. Кыргыздар жашаган райондорго. Ошол анан андай эле Америкалап, анан башкалап бар элек. Негизги кыргыздар ошол каерде болсо ошол жерге барып жүрөбүз. Республиканын ичиндеги аймактарга барууда атайын чакыруу менен барасызбы же өзүңүз пландап алып деле? Жок, бара бересизби? Чакырган жерлер болот. Ушул жака келип кетсеңер деген. Анан плановый гастроль менен эле жүрөбүз. Азыр гастролдо талаага чыгыш кыйын болуп калган. Мурдагыдай эмес. Гастролдо чыгып жүргөн артисттер аз эле. Ошол аз артисттердин ичине мен кирем. Бүгүнкү күндө. Сизге дагы бир 3-4 суроо берип калайын. Эфир болсо аз калды, бүтөрүнө. Уйкучусузбу же сергексизби? Уйкучу элек. Азыр нову возрастка карата сергек деле эмес, эми Уйку качты дейсизби? Тиги уктап кетиш азап болуп, башка болуп дегендей. Өзүңүздүн жакшы сапатыңыз? Элден, анан үйдө бала чакадан сураш керек. Эң сонун. Акыркы окуган китебиңиз? Чынын айтайын, китеп окуй элекпин, интернет эле окуп атабыз. Жана өзүңүздүн акыркы жана жакшы жаңылыктарыңызды айта кетиңиз, балким концерттен башка да, жеке жашооңуздан башка. 8 мартка карата дагы суроо берип калайын, эгерде ментсеңиз. Ушу концерт берип атасыз. Андан сырткары жубайыңызга дагы кандай белек бересиз? Ошо концерттин акчасын берем да. Жакшы белек. Эң сонун чынында. Мен мындай белек Эң сонун белек болот экен. Эң сонун. Бар болуңуз агай, сизге бекемден сол. Бербесең деле баары алып коет да.
Алдыдагы келе коюла турган концерт буюрса ийгиликтер менен жогорку деңгээлде өтсүн. Анан келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Бүгүнкү Ак калпак күнү менен, алдыдагы 8 март майрамы менен куттуктап, анан концертке болгон чакырыңыз. Рахмат, биринчиден жанагы бүгүн Ак калпак күнү экен. Жамбыл бир тамашасы бар. Айтат, Ак калпак күндө бир эле күндө эмес дейт. Мындай кыргыздар башында мурда башынан түшүрбөй кийип жүргөн болсо, азыркы современный кыргыздар дейт, ушундайларда кийип калат дейт. Качан бир тойлор болгондо, анан жамандык болгондо дейт, бир жакындары дүйнөдөн өтүп кетсе, анан жакын достору өтүп кетсе, башка болсо анан калпак кийип аза кийип турушат дейт. Мен андай эмесмин дейт, мен постоянно кием дейт. Анан мен дейт, Рахман, күмөндөр Абдулда качан өлөт деп күтүп отурмак белем, мен күнүгө кием дейт. Ансаарында бүгүн эле эмес, дайым эле кийип жүрүшүн тилейм. Дагы бир жолу эртеңки кирип келген 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу айымдар, 7-синде, 8-inde концертке келиңиздер. Жакшы программа, бардык майрамдын бардыгын, жакшы сөздөрдүн, жакшы күлкүнүн бардыгын ошол жерде сиздер менен чогуу алалы. Майрамыңыздар менен. Мамлекет тынч болсун, эл журт тынч болсун. Кудай жанагындай балекеттерден алыс кылсын. Айтканыңыз Эң келсин. son бар болуңуз. Сизге да бекем денсаулык каалайбыз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, айтылуу куудул Абдылда Иманкулов агайыбыз болду. Дагы жолу терең ыраазычылык билдирүү менен маегибизди жыйынтыктайлы. Ооба.